Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиздердин документтериңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылууга тажрыйба алуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Бакыт агам сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерге жардам берет. Регистрацияңыз бүтүп калса, жасап берет. Баса, регистрация жасап бергенде келгениңизде жасап бербейт. Жолдо ошо границага жеткенге чейин бир күндүк регистрация жасап берип, жолдон сиздерди жакшы алып барып алып келет. Андыктан Москва Казакстан кирди чыкты кылам десеңиздер, анда Бакыт агама кайрылыңыздар. Саламатсыздарбы? Эфирде жаңылыктар түрмөгү официалдуу сайттардан алынган жаңылыктар менен тааныштырабыз. Москвада миллионго жакын мигрант биометрикалык каттоодон өттү. Орусиянын борборунда жүргөн 900 миңден ашуун чет өлкөлүк жаран 2025 жылга карата биометрикалык текшерүүдөн өткөн. Бул тууралуу Абайлагыла Москва каналы кабарлады. Полициянын маалыматына караганда 900 миң чет элдиктер биометрикалык база үчүн манжаларынын изин калтырып сүрөткө түшүшкөн. Мигранттар миграциялык каттоо статусу патентинин бар экендиги жана Россия Федерациясына кирген күнү тууралуу маалыматтарды камтыган 1 миллионго жакын электрондук карталарды алышты. Путин Аскар Акаевке Россиянын эли менен эмгек сиңирген ишмер наамын ыйгарды. Россиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандын мурдагы президенти, Москва мамлекеттик университетинин профессору Аскар Акаевке Россиянын эли менен эмгек сиңирген ишмер наамын ыйгарды. Тиешелүү жарлык ченемдик укуктук актылардын расмий сайтында жайгаштырылганын РИА Новости жазды. Россия Федерациясынын эли менен эмгек сиңирген ишмер Ардак наамы техника илимдеринин доктору профессор М.В. Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин математикалык татаал системаларды изилдөө институтунун башкы илимий кызматкери Аскар Акаевке ыйгарылсын, деп жазылган жарлыкта. Россияда нике негизинде жашап турууга уруксат алуу тартиби өзгөрдү. Россияда чет өлкөлүктөрдүн миграциялык статуска ээ болушу үчүн жасалма никеге туруу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгаруу үчүн убактылуу жашоого уруксат, РВП жана жашап турууга уруксат алуу күчөтүлдү. Бул тиешелүү мыйзамдарга киргизилген өзгөртүүлөрдөн келип чыгат. Ал эми чет өлкөлүк жарандар нике 3 жылдан кем эмес же ата-энелер жалпы бала бар болсо гана Орусияда жашап турууга уруксат ала алат деп белгиленет. Мындан тышкары, эгерде нике бузулса же сот тарабынан жараксыз деп табылса, ошондой эле чет өлкөлүк ата-энелик укугунан ажыратылса, анда убактылуу жашоо жана жашап туруу укугу жокко чыгарылат жана келгин Россиянын аймагынан чыгып кетиши керек. Өзгөртүүлөр Россия Федерациясынан чыгуунун жана Россия Федерациясына кирүүнүн тартиби жөнүндө жана Россия Федерациясындагы чет өлкөлүк жарандардын укуктук абалы жөнүндө мыйзамдарга киргизилген. Кабарлар официалдуу сайттардан алынды. Ушул жерде турган обувтардын бардыгы 1500дөн, курткалардын бүт бары 1500дөн болуп жатат. Шындардын бардыгы 1000 рубльдан акция болуп жатат. Мына ушул көрүп турган каблуктардын бардыгы 1000 рубльдан болууда. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, жана шоп дүкөнүнө кош келиңиздер. Бизде дагы болуп көрбөгөндөр акциялар уланууда. Короткий, длинный, ушул жерде көрүп турган курткалардын бардыгы 1500дөн болуп жатат. Курткалардын качестволору өтө сонун, ичи холофайбер, жууганда эч нерсе болбойт. Каалаганыңызды тандап алсаңыз болот. Джинсылар бар, кожаныйлар, классика, бардыгы 1000 рубльдан болуп жатат. Дагы свитер, кофталарыбыздын бардыгы фабричный кофталар, төлөбөйт, качестволору аябай сонун, булар да 1500дөн болуп жатат. Шубаларыбыз аз калды. Булардан дагы акция жүрүүдө. Платьяларыбыз көрүп турасыздар, качестволору кандай сонун. Бардыгы турецкий платьяларыбыз бар. Корейский платьяларыбыз, буларга дагы ар бирине 30% скидка болууда.